Насаат Кejи тартуулайт. Шейх Абдишүкүр Ажы Нарматов. Саид ибн Жубайр мындай дейт, урматтуу мусулман, бир тууган кебирлер айтат, мен зулум. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ма мин имриин яхзулу имриан муслиман инда маутини тунтахаку фи хурматух." Кайсы бир мусулман bir чогулушта отурса, экинчи мусулмандын намысы, акы, каны же намысы төгүлүп жатат, сүйлөнүп жатат. Ал жөнүндө тос болсо, ошону токсотпосо, илля хазалахуллаху азза ва жал фи маутин юхиббу фи нусратаху. Кыйналып, Алланын жардамын үмүт кылып турган кезде Аллах ал адамды коркулат дейт. Bir жерде отурасыз. Сиз отурган чогулушта bir musulmandın namısı tөгүлүп жатат. Bir musulman gıйбат болуп жатат. Же bir musulmandın укугу тепселип жатат. Же bir musulmandын каны төгүп жатат. Же bir musulmandыга бирөө кол көтөрүп жатат. Ошол жерде колуңуздан келип туруп жардам бербесеңиз, эң жардамга муктаж болгон кыяматта, Аллахтын жардамына муктаж болуп турган кезде Аллах ошол адамды коркулат дейт. Хадистин уландысы, кайсы bir musulman ошондой отурган жерде bir musulmandын намысын сактап коргосо, же малы мүлкүн коргосо, же анын жанын сактаса, канын сактаса, Аллах Таала кыяматта ага жардам берет дейт. Имам Ахмад риваят кылган сахих хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде мындай дейт: "Унсур ахака залиман ау мазлуман." Bir тууганыңа залым болсо да жардам бер, мазлум болсо да жардам бер дейт. Zalim деген söz бирөөдүн укугун тепсеп жаткан кезде жардам бер дейт. Мазлум укугу тепселген кезде жардам бер дегенде сахабалар: "Я Расулалла, укугу тепселип мазлум болуп жаткан кезде жардам берүүдү билебиз. Бирок залим болуп бирөөгө кол көтөрүп жатса, бирөөдүн укугун тепсеп жатса, кантип жардам беребиз?" десе пайгамбар: "Ошону барып колунан кармап, ошону аткарбай коесуң, зулумдуктан тоссоң, жардам бергениң болот" дейт. Түшүндүңүзбү? Залимди жардам берүү деген сөз ошо зулумдуктан кармап калуу экен. Тосуу деген сөз экен. Бал ясма ахлил мужамалат. Такта коюучулар, кошомотчулар угуп койсун. Ауха Аллах иля Юша ибн Нун. Нундун уулу Юша Аллах Таала вахий кылды, пайгамбарлардан бирөөсү. İnni muhliku min kavmika 40,000 min khiyarihim. Ey Yuşa ibn Nun, Nun'un balası Yuşa, Yunus aleyhisselam. Senin kavmingdan 40,000 жақшыларды talqalab жоқ qılam dedi Allah. Peygamberga, senin ümmetingden 40,000 жақшыларын жер менен жексен кылып жоқ qılam dedi. Wa 60,000 min shirarihim. 60,000 jamandarından dedi. Bardығы 100,000 eken. 40,000 жақшыларыңдын 60,000 jamandarыңды жер менен жексен кылып жоқ кылам dedi Allah Taala пайгамбарга. Faqala ya Rab, пайгамбар: "Ya Rabbim, haula ishrar." Jamandарды билем, 60,000 жер менен жексен болор. Жақшылар эмнеге жоқ болот dedi. Qala innahum lam yaghdabu ghadabi fakanu yuwakiluhum wa yasharibuhum. Al 40,000 жақшыларың ошол 60,000 jamandардын günөөсүнө, кылмышына бир Аллах үчүн ачууланып койгон жок. Аллах үчүн газаптанган жок. Ошолор менен бирге жеди, бирге ичти, эч бирин тоскон жок. Ошондуктан булардын жазасы деди. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, кайдыгер болбошубуз керек экен. Мен аман болсом болду. Кудайыма шүгүр, мен намазымды окуп атам, мен уурлук кылбайм, мен ток урдабайм, мен газ урдабайм, ал урдаса жок. Сен мусулман, башканы да жолдон тос. Мусулмандын милдети. İza kana yawmul qiyamah qila ayna az-zalama wa awanuhum. Kıyamet gününde Allah Taala aytat eken, zalimler kayda? Zalimler del emes, wa ayna awanihim. Jardamçılары kayda deytken. Koşomotçulары. Fas degende çurkagan itteri kayda deytken. Qala washbahum fayajma'una fi tawabit minan nar. Alardı top turup, alardın tavuttары dozokton bolot eken. Dozokton bolgon tavutqa salıp, summa yuzabdihim finnar, andan keyin alардын бардыгын dozokka taşayt eken. Урматтуу мусулман бир тууган, кээ бир залымдар келип алып, бирөөдүн укугун тепсеп атат, гас кылып атат, мүлкүн алып коем дейт.
Sen bürödün mülküge alışqa ne hakkın bara? Allah Taala barımızды uğuçu bendelerden kılıp uqqan ayat hadiske amal kıl nasip etsin. Zalimlardan bizde alыс kılsın, zulümden alыс kılsın. Zalimlarga jardan berip, alarga koşomotçu olup, dozoktun itlerinden bolup kalbaylık.